Deniz dengelinden 2200 metr biyikteki Qoştepe Aydın bekendegендеринде Замира Осмонкулованын kan basımı жогору. Ошого жараша ал жергиликтүү өмүр сакчыларынын бекем көзөмөлүндө. Чындыгында алар талап кылынган бардык профилактикалык жана дарылоо чараларын көрүшкөндөрү менен тиешелүү ыңгайлыктардын жоктугунан 2 күндүн биринде же облус же өлкө борборуна барууга аргасыз эле. Мунун баары өз айтмакчы чоң чыгым. Андыктан керектүү бардык жабдуулар менен толукталган жаңысын көргөндүгү аны жана өзөңдүү бейтаптарды ашыкча уу аракеттерден арылткандыгы менен өзгөчөлүү. Аябай жакшы болду. Айыл тургундары ушу больницабыз жок, бирке тияка көчтүгө аябай кыйналып кеткенбиз. Мына эми өсүүчүдүн больница болуп аябай жакшы. Мурунбуз так болсо азыр мына жылуу жакшы заңгыраган аппак больницага келдик. Ачыңыздар. Жалпысын сүйүнүчкө бөлөгөн Qoştepe айылдык ооруканасынын курулушуна мамлекет казынасынан 66 миллион сом бөлүнгөндүгүн белгилейли. Каржылоодо үзгүлүктөр орун албай, жумуштары 1,5 жыл ичинде аяктаган. 2 кабаттуу имаратка 20 орунду ооруканадан тышкары 5 койкалык төрөт бөлүмү жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жайгашты. Баарысы тең заманбап медициналык аппараттар менен жабдылгандыктан 5000ден ашык жашоочусу бар калктуу пункттагыларга ар тараптуу кызмат көрсөтүүгө шарттардын түзүлгөндүгү талашсыз. Айтмакчы, анын ачылышы 2 айдын жарык дүйнөгө келишине дал келди. Эски больницада аябай кыйын болчу, анда условия көп жок болчу, жата турган адамдарга дагы условия жок болчу, жылуулук системасы жок болчу. Азыркы учурда баары заманбап болуп курулуп атат. Жетекчилерге дагы ыраазычылык билдиребиз, президентибиз Садыр Нуркожоевичке дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Теңир Тоо жергесинде узап бара жаткан 2025-жылы ошондой эле Кочкор райондук ооруканасынын, Нарын облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жана төрөт бөлүмүнүн, Нарын шаардык тез жардам кызматынын имараттарынын курулуштары да колго алынган. Бизди мына сүйүндүрүп турган нерсе бул именно ошо Кочкор СОПунун куроосунун ичинде турак жай менен кошо салынып атат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчы Кылычбаев Ташиев жерге келип кеткенде эмдиги жылы ушул Актала жалпы дарыгер практикалык борборунун төрөт бөлүмүн салууга өзүнүн тапшырмасын берип, ошол өз убагында башталып кетсе деген ой тилекте туруп атабыз. Анткимден Нарын облусундагы ооруканаларга жана фельдшердик акушерлик пункттарга учурда ар кыл багыттагы 143 дарыгердин жетишпегендигин жашырбайлы. Ошондо ар бир 10.000 адамга 12ден өмүр сакчысы туура келүүдө. Бөлөкбай Шермбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.